Бишкек шаарындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборуна Кытай мамлекетинде окуп иштеген кыргыз жаштары жардам берди. Бул борбордун түзүлгөнүнө быйыл 10 жыл болду жана анда жалпысынан 70 бала тарбияланат. Көгөз Union деп аталган жаштар уюму бул жолу 60 000 сом чогултуп, каражатка азык-түлүк алып келип, белектерди тапшырды. Мен ушул уюлга чоң ыраазычылык билдирем. Бизге эстеликке мындай бокалдарды алып келип берген. Мындай биринчи жолу алып келип атат бул жакка. Чоң ыраазычылык билдирем. Бизге кыздарга мындай белектерди алып келди. Эми баарыбызды бөлүшөбүз. Чоң рахмат силерге. Биздин уюм болсо Кытай мамлекетинин 10 шаарында жайгашкан. Бир жылдын ичинде 60 000 сомдун тегерегинде акчаны топтоп, азыр ата мекенибизге келип, балдар үйүнө жардам беребиз да. Балдар үйүнө жардам бергенде бул 4 балдар үйүнө жардам беребиз. Буюрса, бүгүн дагы башка бара турган жерлер, бул орусча айтканда Центр защиты детей, экинчиси болсо Военно-Антоновский дом, азыр болсо Дом беспризорных детей деп турабыз. Жана ошондой эле 6 август болсо Майып балдар үйү, Үмүт деген балдар үйүнө барып жардам бергенбиз.